Даниэль Ажиев кыздарды интимдик жагдайда алдап байыганбы? Коронавирус илдети бүткүл дүйнөнү дүрбөлөңгө салды. Кыргыз коомчулугу сыртта калган жок. Илешкен илдет 40тан ашуун мекендештерибизди торой чалып турган кезде колунда барлары коомчулукка жардам иретинде. Бири бет каптаратса, бири азык-түлүк менен кол кабыш кылууда. Мындан 2-3 күн мурун соц тармакта Даниэль Ажиев аттуу жаш жигиттин колунда жокторго азык-түлүк таратып, жада калса акчалай жардам кылган чакан тасмасы жарык көрдү. Тасманы көргөн карапайым эл аны айга күнгө теңеп, жакшы сөздөрүн арнап, алкап жатып калышты. Жада калса ар бир областка 1 миллион сомдон жардам кылган айтылды. Көпчүлүктүн алкоосуна татып аткан Даниэль деген жигит ким? Ырчы чоорчубу, меценатпы, миллионерби, магнатпы? Сапырылган акчаларды жап-жаш жигит кантип тапкан? Маңдай тери менен тапканбы же көмүскө финансылык схемасынын майнабыбы? Суроолор көп. Албетте өзү менен байланышканга мүмкүнчүлүктөр болбоду. Биз болгону интернет айдыңындагы ал жигит тууралуу такталып таркалган маалыматка көз салдык. 2018 жылы май айынын башында Ордо калаанын укук коргоо органдары тарабынан веб-модель студиясын 30дай кыздары менен таап алышкан жана уюштуруучусу Даниэль Ажиевди камакка алышкан. Териштирүү учурунда өзүн Жанара деп тааныштырган кыз веб-модель студиясынын ишмердүүлүгүн төмөндөгүчө айтып берген. Кыргыз кыздарын жумушка алууда Даниэль өзү кабыл алып, бул иш өтө жөнөкөй. Биз чет элдиктер менен иштейбиз, көбүнчө америкалыктар болот. Алардын буйртмасын канчалык кынтыксыз аткарсак, ошончолук айлык акыңар жогору болот. Доллар менен аласыңар. Жумуш көбүнчө интимдик жагдайга байланыштуу. Силердин бул кылган ишиңер эч качан Кыргызстанга чыкпайт деген дейт. Ал веб-модель студиясында Даниэлдин келинчеги менен кыргыз кыздарга жардам берип иштеген. Мынакей көрөрман, биз бул баланын айыбын ачкан бир гана жетиштүү мисалына токтолдук. Ал эми андан бери 2 жылга жакындаптыр. Дагы канча кыргыз кыздарын алдады, эч ким билбейт. Ал эми бул жигиттин кечээки соц тармакта тараган видеосу канчалык чындыкка дал келери дагы белгисиз. Мүмкүн хайп жараткысы келдиби? Же орустар айтмакчы, отмывание грязных денегпи? Кандай болгон күндө да укук коргоо органдары бул иш боюнча реакция кылышы керек го. Булак Арбакежи сайты. Sizin karızlarınız var mı? Бар. Kança son karızınız var? Карысым бир 25. Отузга барып калып атат алды. Берчи, дай мне 30 тысяч. 30 миң. 5 миңи балдарга чай пай алып, татты патты алып, үйдөн чыгарбаңыз аларды. Хорошо?